азыртадан баштап эле мындай эл арасында жөө-жомоктор кетип атат да, мындай күздөгү боло турган парламент депутаттарында кимдергелерин чечип койду деген маселелерчи. Эми сиздин жоромолуңузда ошол күздөгү парламенттик 7-чакырылыштагы парламенттик шайлоо кандай нукта болушу мүмкүн? Анткени кандай формада шайлоо өткөрөбүз дагы белгисиз болуп атпайбы азыр? Күздөгү шайлоолор жөнүндө мисалы айтып атпайбы, азыртан эле чечилип калыпты округтардычы. Эгердеги баягы башында айтышпадыбы, 35 бул бир мандаттуу мисалы аймактардан барат да. Аймактардан барганда аймактан ким барат? Каймактар барат да. Аймактын каймактары барат. 3,5 миллион шайлоочу боло турган болсо, 100 миңден 35 округ болот. Бул бир мандаттуу округтар болот. 55 мандат партиялык болот. Анан ошо партиялыктын дагы кандай болот, анын босогосу кандай болот, 3% болот, 3%. Ошол талаш айыл. Аны ошону азыр мына баш мыйзам күчүнө кирсе, конституциялык мыйзам менен жөндөйбүз. Анан конституциялык мыйзам менен жок, бул мындай дагы 7% чек боло турган болсо анда бийликтин айтканына келет. Мисалы жерлерден деле талапкерлер бийликтин айтканынан чыкпагандар келет. Мисалы азыртан айтып койсоң болот, ногу жогорку кеңештин ичиндеги бай депутаттардын баары келет. Кайра эле. Кайра келет. Бүгүнкү күндө жана кумарканаларга, баш мыйзамга добуш бергендердин баардыгы бекер добуш берген жок. Алардын баардыгы ошол эшигин кагып киришти. Биз силерди колдоп беребиз, силер бизди кийин колдоп беле деген ымала менен кетип атпайбы? Ушул өңүттөн алып караганда азыркы Чимкирге аталган 6-чакырылыштын эң алдыңкы катардагы бай кадыр калың эмес, камчы калыңдар бар кайра келет. Буну бөлкүңөр деле көрүп болот. Анткени талас бир эле округ болот, 100 миң шайлоочулар. Таластан мен деген бай келет. Башкалар эсалыр эле. Мисалы Карабалта Панфилов районунан Динара Шертаева утуп келиши мүмкүн толук эле. Беловодский менен Сокулуктан Эльвира Сырабалды, бияктан Абдушата. Азыртан эле айтып койсоң болот. Эгер алардын ниети бар болсо, алар жеңишке жетишет. Анткени акыркы Бишкек шаардык кеңеште болгон шайлоолор көргөзүп койбоду. Коомдун деградация болгон октябрь шайлоосу эч кандай мындай жыйынтык чыкпаганын көргөзүп койбоду. Бийлик дагы эл дагы жаңы шайлоого даяр эмес экенин көргөзүп койду. Анда эски мамилеге кетет, дагы эле добуш сатып алат, дагы эле административдик ресурс, дагы эле каржылык ресурс, каршылык ресурс бүт.